Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосу Дүйнөлүк банктын каржылоосунун алдында айылды инвестициялоонун 3-долбоорунун алкагында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана жергиликтүү коомчулук үчүн окутууларын тартуулайт. Саламатсыздарбы, урматтуу тренингдин катышуучулары. Бул видео тренингде сиздер бизнес пландарды өз алдынча иштеп чыгуу жана аларды алдыга жылдыруу үчүн зарыл болгон негизги билимдерди жана көндүмдөрдү ала аласыздар. Бизнес сөзү англис тилинен которгондо киреш алып келген ар кандай кесип, ишкердик дегенди билдирет. Бизнес жүргүзүп жаткан адам бул бизнесмен же ишкер. Бизнес бул рынок экономикасындагы субъекттин белгилүү продукттарды, товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү түзүү жана сатуу менен пайда табууга багытталган экономикалык иш. Бизнес пландоо деген эмне? Негизги этаптары: бизнес пландын түзүмү. Өз бизнесин эртерээк баштоону каалаган ишкерлер келечекте алардын иш аракети кандай болоорун билбестен дароо эле старт алышат. Адам өзүнүн убактысынын көпчүлүк бөлүгүн эч нерсе кылбастан көктөгүнү эңсеп, бирок эмнеден баштоону билбеген жагдайда болот. Эки учурда тең төмөнкүдөй болот. Кандай кылыш керек деген так планы жок жаңы иш баштаган ишкер экономикалык чиелешкен дүйнөдө көздөгөн максаттарын жоготот. Өз ишиңизди ачуу үчүн сабаттуу бизнес планды жазуу абдан маанилүү. Ал өзүңүздүн идеяңыз үчүн күрөштө жол көрсөтүүчү картанын ролун ойнойт. Бизнес план бул даярдаган адамга жана инвесторлорго бизнес идеяны ишке ашырууга жана белгиленген бизнес максаттарга жетүү үчүн түшүнүктүү болгон колдонмо. Бизнес пландаштыруу алдыда турган иш аракеттердин негизинде маалыматтарды иштеп чыгуу, максаттарга жетүү үчүн мыкты жолдорун аныктоо боюнча процесс. Өз ишкердигин пландаштыруу зарыл. Көпчүлүк учурда технологиялык жактан ишкердик кынтыксыз аткарылат. Бирок экономикалык эсептөөлөр аткарылбай калгандыктан ишкердикте ийгиликсиздик жаралат. Ишкананын экономикалык ишмердүүлүгүнүн планын алдын ала түзүү керек. Чийки материалдарды, отун, бөлүктөрдү жана даяр азыктарды сатып алуу боюнча экономикалык жактан сабаттуу план иштеп чыгуу зарыл. Мында өндүрүштүн натыйжалуулугу, жүгүртүү каражаттарынын айланышы, өндүрүштүнүн рентабелдүүлүгү көз каранды болот. Продукцияны өндүрүүдө жана сатууда реалдуу чыгымдарды туура эмес пландаштыруу чарба жүргүзүүчү субъекттердин банкрот болушуна алып келет. Мындай документ өзүнүн идеясы жөнүндөгү 3 билимдин негизинде түзүлөт жана кийинки иш аракеттердин баарынын негизи болуп калат. Бул нерселерди так түшүнүү гана келечекте максатка жеткизе турган старттык аянтчаны бере алат. Бул 3 билим ар кандай долбоордун ийгилигинин ачкычы боло алат. Сиз азыр кайсы абалда деңгээлдесиз? Башкача айтканда, сиз дүкөн ачууну каалаган жалданма кызматкер болсоңуз, сизге кандай билим, көндүмдөр, канчалык акча каражаты керек экендигин, ошондой эле зарыл болгон жабдуулар, бөлмө, байланыштар жөнүндө түшүнүүңүз керек. Акыркы натыйжа бул бай болууну каалайм деген кыялдан болбошу керек. Сиздин бизнесиңизде жүгүртүүдө канча каражатыңыз бизнестин рыноктогу орду, кандай киреше жана ушул багыттагы нерселер жөнүндө так билүүңүз зарыл. Биринчи пункттан экинчи пунктка кайсы кадамдар алып келерин толуктап, так жазып чыгуу жана түшүнүү керек. Албетте, баарын эсепке алууга мүмкүн эмес, бирок максималдуу так жана сиздин реалдуу элестетүүңүз боюнча кандай иш аракет жасоо керектигин толук түшүнүшүңүз керек. Бизнес план түзүү боюнча эки негизги максат бар. Ар бир кырдаалда белгилүү бир маалыматка көңүл буруу керек. Номер биринчи максат — инвесторлор үчүн бизнес план иштеп чыгуу. Бул кырдаалда сиздин башка максатыңыз эскертилген документтин аткара турган башкы милдети. Бул инвесторлордон акча алып, алар рационалдуу пайдалануларын далилдеп бериши керектигин түшүнүү керек. Номер экинчи максат — бизнес планды өзү үчүн түзүү. Бул жагдайда бизнес план бир гана сиз үчүн иш аракет кылганга же тектөөчү колдонмо катары жазылат. Бардык керектүү нерселерди эсептөө менен өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүздү карап иш аракет кылып баштоо зарыл. Бизнес пландаштыруунун милдеттери: бизнес долбоордун конкреттүү багытын, ушул багыттагы рынокты жана ушул рыноктогу ордуну аныктоо, долбоордун узак жана кыска мөөнөттүү максаттарын, аларга жетүү стратегиясын жана тактикасын иштеп чыгуу, стратегияны ишке ашырууга жооптуу адамдарды аныктоо, керектөөчүлөргө сунуштала турган товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн курамын тандап, көрсөткүчтөрүн аныктоо, аларды түзүү жана жүзөгө ашыруу үчүн өндүрүш жана соода чыгымдарын эсептөө, рынокты изилдөө, жарнама сатууну илгерилетүү, баалар, бөлүштүрүү каналдары жана башка ушул сыяктуу маркетинг иш аракеттерин курамын аныктоо, ишкердин финансылык абалын жана колдоо болгон финансылык жана материалдык ресурстарын коюлган максаттарга жетүү мүмкүнчүлүктөрүнө шайкештигин баалоо, бизнес планды иш жүзүндө жүзөгө ашырууга тоскоол боло турган кыйынчылыктарды, тузактарды алдын ала көрүү.
Бизнес пландын баалуулугу төмөнкүлөр менен аныкталат. Атаандаштык шартында долбоордун турмушка жөндөмдүүлүгүн аныктоого мүмкүндүк берет. Долбоор кандай чөнүгүшү керектиги жөнүндө көрсөтмөнү камдайт. Тышкы инвесторлордон каржылык колдоо алуу үчүн маанилүү инструмент катары кызмат кылат. Бизнес идеялар жаңы ишкананын, жаңы продуктунун, жаңы процесстин башталышы чекити бул идея. Бизнес идея керектөөчүгө сунушталган бизнестин наркын түшүнүүгө багытталган бизнестин концепциясы. Ал өзү ойлоп тапкан жаңы оригиналдуу биринчи ачылыш болушу менен бирге эле сырттан көчүрүп алынган, бирөөнү туурап жасалган да болушу мүмкүн. Идеяны генерациялоо инновациялык процесстин биринчи жана өтө маанилүү этабы болуп, анын натыйжасы уюмга керектүү болгон келечектүү идеялардын белгилүү бир санынын келип чыгышы болуп саналат. Бизнес идеяларды генерациялагандан кийин алардын бирин тандап алып, формализациялоо зарыл. Бирок бизнес идеяны баяндоо бул жаңы чыккан сонун продуктуну жарнамалоо кагаз эмес, жана анын техникалык сүрөттөлүшү эмес. Бул төмөнкү 3 суроого жооп берип, чечим кабыл ала турган документ. Бизнес идея кандай көйгөйдү чечет? Пайдалануучулар өздөрүнүн муктаждыктарын канааттандыруу үчүн, көйгөйлөрүн чечүү үчүн продуктуну сатып алышат. Рыноктун шарттарында ийгилик, буюмдан же кызматтын уникалдуу касиеттерине караганда канааттандырылган керектөөчүлөргө көз каранды экени белгилүү болот. Ошентип ийгиликтүү бизнес идеянын биринчи мүнөздөмөсү бул ал кайсы муктаждыкты жана кандай формада канааттандыра тургандыгын ачык айтып турат. Көптөгөн ишкерлердин катасы алар керектөөчүлөрдүн көйгөйлөрүн чечүүгө кайрылып жатканда, алар продуктунун техникалык жактарын карашат. Сунушталган продуктунун өтүшү кандай? Адамдар бул буюмду же кызматты сатып алууну каалаган учурда гана бизнес идея реалдуу экономикалык мааниге ээ болот. Ошондуктан ийгиликтүү бизнес идеянын экинчи мүнөздөмөсү ал буюм үчүн жагымдуу рыноктун бар экендигин көрсөтүп турат жана бул буюмду пайдалануучулардын максаттуу тобун аныктоо болуп саналат. Бул этапта рынокто толук талдоо жүргүзүү талап кылынбайт, бирок рыноктун өлчөмүнө же сегментине карата берген болжолдоолор бизнес идеяны сүрөттөө үчүн жетиштүү болот. Киреше алуу механизми кандай? Бизнестеги пайданы аныктоонун классикалык схемасы жөнөкөйлөтүлгөн түрдө төмөнкүдөй көрүнөт. Ишкана жеткирүүчүлөрдөн чийки заттарды, материалдарды же кызматтарды сатып алып төлөп берет. Төлөөнүн өлчөмү анын чыгымдарын чагылдырат. Ишкана ал чыгарган продуктларды же кызмат көрсөтүүлөрдү саткан учурда ал киреше алат. Кийинчерээк бизнес планды иштеп чыгууда сиз бизнес жүргүзүүнүн моделин майда чүйдөсүнө чейин иштеп чыгуу менен киреше алуу механизмин сүрөттөп чыгууңуз зарыл. Бизнес идеяларды иштеп чыгуу этабында чыгымдарды жана кирешелерди жакындатылган баалоо менен чектелсе болот. Биринчи, максат чечилиши керек болгон көйгөй же ишке ашыруу үчүн керек болгон мүмкүнчүлүк. Бул жерде төмөнкүдөй көйгөйлөрдүн аспектилерин белгилөөгө болот. Бизнестин мүмкүнчүлүктөрүн же башка керектөөлөрүн. Экинчи, акыркы натыйжа бул көйгөйдү чечүү же мүмкүнчүлүгүн ишке ашыруу үчүн болжолдонгон ыкмасы болуп саналат. Үчүнчү, экономикалык натыйжа бул түпкү натыйжанын рубль, доллар, евро жана башка менен билдирилген болжолдуу кайтарымдуулугу, натыйжалуулугу. SWOT анализ деген эмне? Ыкманын аталышы түзмө-түз анын жалпы маанисин камтыйт. Strengths преимущества, өзгөчөлүктөрү. Weakness недостатки, жетишпегендиктери. Opportunities возможности, мүмкүнчүлүктөрү. Threats угроза, коркунучтары. Бул идея бардык факторлор аркылуу дал ушул компаниянын ичиндеги абалды жана тышкы таасирлерди баалоо болуп саналат. Ал мүмкүн болушунча объективдүү болуп, баштапкы позициянын эң реалдуу көрүнүшүн бериши керек. Бул болжол менен мындай болушу керек. Мындай чечимдин артыкчылыктары өндүрүштүн өздүк наркы жетиштүү төмөн. Командада жаланган адистер, идеянын маңызында инновация бар. Сырткы таңга көңүлдү тарта алган, кызмат көрсөтүү көңүл бура алган мүнөзгө ээ. Идеянын кемчиликтери: жеке соода аянттары жок, бренд көрсөткүчтөрү начар. Адатта мүмкүнчүлүктөр жана коркунучтар чогуу бириктирилип, анан эки деңгээлге бөлүнөт. Биринчиси сырткы факторлорду камтыйт. Бул фирмадан жана анын жетекчилеринин көз каранды эмес, жана алар таасир кыла албайт. Бул ролго туура келет. Бул областтагы өлкөдөгү же жалпы дүйнөдөгү саясий жана экономикалык абал. Сиздин аймактагы калктын мүнөзүнүн өзгөчөлүктөрүн сатып алууга, анын жөндөмдүүлүгү, сиздин иш аракет жаатында технология жагы канчалык иштелип чыккан, мисалы демографиялык абал жана башкалар. Бул факторлорду изилдөөдөн кийин тиешеси нерселерди алып салып, реалдуу жашоого жакын идеянын өзүнө гана тиешелүү багыттар чыга келет. Адатта алар биздин жашоодон алынат.
мүмкүнчүлүктөр. Эгерде сиздин региондо технологиялар өтө өнүккөн эмес болсо, сиз белгилүү бир инновацияларды алып келүү менен рыноктун олуттуу үлүшүн өзүңүзгө ала аласыздар. Мамлекеттин же башка инвесторлордун кошумча инвестицияларына таянуу, жарнама жана дизайнды жасоодо жергиликтүү колоритти эске алуу менен сатууларды жогорулатуу. Коркунучтар: чийки заттарды ташуу үчүн бажылык эри жыйымдар, иштелип жаткан бизнес тармагында чоң атаандаштык. Туура максаттарды коюу. Бизнес пландын бул бөлүгү сиздин эмнеге жетүүнү каалаганыңызга багытталат. Бул белгилүү бир иш же болбосо жасалып чыгарыла турган продуктулар же кызматтар болот. Бул жерде өзүңүз үчүн абдан так, ачык айкын жана конкреттүү максаттарды белгилөө абдан маанилүү болуп саналат. Бул үчүн атайын смарт куралын пайдалануу жакшы болот. Смарт технологиясы иштей турган максаттарды коюу үчүн заманбап ыкма. Смарт максатын коюу системасы максаттарды аныктоо баскычында бардык болгон маалыматтарды жалпылоого, иштин алгылыктуу мөөнөтүн белгилөөгө, ресурстардын жетиштүүлүгүн аныктоого, процесстин бардык катышуучуларына ачык, так, конкреттүү милдеттерди берүүгө мүмкүндүк берет. Smart бул англис тилиндеги алынган аббревиатура мындайча чечмеленет. Конкреттүү, specific, өлчөмдүү, measurable, жетишүүгө мүмкүн, achievable, relevant, relevant, мөөнөтү чектелген, time bound, specific, конкреттүү. Smart боюнча максат конкреттүү болуп, анын жетишүү ыктымалдыгын жогорулата турган айкын болушу керек. Конкреттүү деген түшүнүк максат коюуда жетишүүнүн сиз каалаган натыйжаны так аныктагандыгын билдирет. Конкреттүү максатты иштеп чыгуу төмөнкү суроолорго жооп берүүгө жардам берет. Максат ишке ашыруу менен кандай натыйжага жеткиң келет жана эмне үчүн? Максатты ишке ашырууга ким тартылган? Максатка жетүү үчүн зарыл болгон чектөөлөр же кошумча шарттар барбы? Бир максат, бир натыйжа эрежеси дайыма иштейт. Эгерде максатты коюунун натыйжасында бир нече натыйжаларга жетишүү талап кылынгандыгы аныкталса, анда максат бир нече максаттарга бөлүнүшү керек. Measurable, өлчөмдүү. Smart боюнча максат өлчөмдүү болушу керек. Максатты коюу этабында максатты аткаруу процессин өлчөө үчүн конкреттүү критерийлерди белгилөө зарыл. Өлчөнүү үчүн максаттарды коюуда бул суроолорго жооп берүү жардам берет. Качан максат ишке ашырылды деп эсептелет? Кандай көрсөткүч максат ишке ашкандыгы жөнүндө билдирет? Максат орундалды деп эсептөө үчүн бул көрсөткүчтүн мааниси кандай болушу керек? Жетишүүгө мүмкүн. Smart боюнча максаттар жетишүүгө мүмкүн болушу керек. Анткени милдеттерди аткаруунун реалдуулугу аткаруучунун мотивациясына таасирин тийгизет. Эгерде максат жетишүүгө мүмкүн эмес болсо, аны аткаруу ыктымалдуулугу 0 багыт алат. Максатка жетишүү мүмкүндүгү бардык ресурстарды жана чектөөлөрдү эске алуу менен өз тажрыйбасынын негизинде аныкталат. Чектөөлөр төмөнкүлөр болушу мүмкүн. Убактылуу ресурстар, инвестициялар, эмгек ресурстары, аткаруучунун билими жана тажрыйбасы, маалыматтарга жана ресурстарга мүмкүндүк алуу, максатка ылайык чечим кабыл алуу жөндөмү жана максатка жетүү үчүн башкаруу рычагынын болушу. Relevant, маанилүү максаттын маанилүүлүгүн аныктоо үчүн кайсы конкреттүү маселени чечүү компаниянын глобалдык стратегиялык милдеттерине жетүүсүнө алып келе тургандыгын түшүнүү маанилүү. Маанилүү максатты коюуда төмөнкүдөй суроо жардам берет. Алдыга коюлган милдетти аткаруу компания үчүн кандай пайда алып келет? Эгер бул максатка жетүү компанияга пайда алып келбесе, бул максат пайдасыз болуп эсептелет жана компаниянын ресурстарын текке коротуу дегенди билдирет. Кээде relevant'ты реалисттик менен алмаштырышат. Time bound, мөөнөтү чектелген. Smart боюнча максат аткарууда убакыт менен чектелип турушу керек. Демек аткаруу мөөнөтү аныкталышы керек. Убактысы өтүп кетсе, максатка жетише албай тургандыгы белгилүү. Максатка жетишүүнүн чектерин жана убакыт алкактарын белгилөө максатка жетүү процессин башкарууга мүмкүндүк берет. Мында убакыт алкагы белгиленген мөөнөттө максатка жетүү мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен аныкталышы керек. Бизнести пландоонун этаптары. Биринчи, бизнес идеяны генерациялоо. Экинчи, бизнес максатты аныктоо. Үчүнчү, азыркы абалды талдоо. Төртүнчү, маркетинг план. Бешинчи, өндүрүштүк план. Алтынчы, финансылык план. Жетинчи, коркунучтарды талдоо жана башкаруу. Сегизинчи, бизнес планды ишке ашыруу боюнча пландар. Бизнес пландын структурасы. Биринчи, титулдук барак. Экинчи, резюме. Үчүнчү, учурдагы абалды талдоо. Төртүнчү, маркетингдик план. Бешинчи, өндүрүштүк план. Алтынчы, уюштуруу планы. Жетинчи, каражат планы. Сегизинчи, коркунучтарды талдоо. Тогузунчу, тиркемелер. Учурдагы абалды талдоо, тандалган тармакты же иштин түрүн талдоо.
Сиз биринчиден иштөөгө багытталган рынокты талдооңуз керек. Ал жакта абал кандай, эмне жакшы сатылат, эмнелер жакшы сатылбайт, ошондой эле ал техникалык жактан кандай жабдылган жана кайсы жактан артта калган. Маалымат канчалык жаңы жана актуалдуу болсо, ошончолук жакшы болот. Мунун баарын жазып чыгуу менен сиз идеяларыңызды ишке ашыруу үчүн негиз аласыз. Бул жерде сиздин долбоор кандай абалды ээлерин, анын өнүгүүгө болгон келечеги кандай болоорун сүрөттөп көрсөтүүгө болот. Рыноктун ички абалынан тышкары анын тышкы факторлорун да аныктап чыгуу зарыл. Мисалы, жалпы кризис же аймактагы окутулган эмгек күчтөрүнүн жетишсиздиги сыяктуу сырткы себептерин сүрөттөө керек. Сиздин идеяңыздын эффективдүүлүгүнө эмне таасир этиши мүмкүн? Канчалык көп нерсени эсепке алсаңыз, аларды чечүүнүн жолдорун тапсаңыз, ошончолук сизге жакшы. Бул сиздин ишкананын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатат жана бизнес ээсине көйгөйлүү маселелерди чечүү үчүн алдын ала даяр алгоритмдерди берет. Бул багыттагы атаандаштарды эсепке албай коюу мүмкүн эмес. Эгерде сиздин долбоор өтө уникалдуу болбосо, анда алардын продукциясын эсепке алуу, алардын өзгөчөлүгүн, алардын бизнесинин мүмкүнчүлүгүн эске алуу инвесторлордун сизге болгон ишенимин жогорулатат. Албетте, сиздин идеяңыз булардын алкагында өзгөчөлөнүп туруусу керек. Ошондой эле сиздин продуктуну же кызматыңызды сатып ала турган кардарды сүрөттөө жакшы толуктоо болмок. Өзүңүздүн максаттуу аудиторияңызды белгилөө. Бул сатып алуучунун сиздин продукцияга муктаждыгы эмнеде? Сизге келүүсүнүн себеби кайсы? Тармактын чегинде ишкананын мүмкүнчүлүктөрүн баалоо. Бул сиздин идеяңыз менен эмнеге жөндөмдүү экениңизди көрсөтүп тургандыктан, бул эң маанилүү жагдайлардын бири. Бул бөлүмгө төмөнкү маалыматтарды кошуңуз. Сиздин уюм сата турган кызматтар жана өнүмдөр, анын ичинин багыттары, бардык административдик жана укуктук маалыматтар, уюм качан түзүлгөн, канча кызматкер бар, канча өнөктөш, алар ким, жалпы структура кандай, конкреттүү ээси ким, уюштуруу укуктук форма жөнүндө маалымат, уюмдун экономикалык жана финансылык көрсөткүчтөрү, деталдары жок жалпы түрдө, уюмдун жеке мүлкү, анын жайгашкан жеринин дареги, жалпысынан картадан көрүнүктүү нерселер жөнүндө маалымат, тандап алган ишмердүүлүк боюнча маалымат, мисалы, айыл чарба болсо, иштин сезондуулугу жана башкалар жөнүндө. Жаңы ишкана ачылган учурда ушул нерсеге өзгөчө көңүл буруу керек. Бул учурда ар бир нерсенин сүрөттөлүшү кыйла кылдат, ал эми иштелип чыгышы кылдат болушу керек. Ошондой эле ийгиликтүү өнүгүү ыктымалдыгы жөнүндө жаңы нерселер жана ээсинин жөндөмдөрү жөнүндө маалыматтар болот. Сиз сатууну көздөгөн продукту жөнүндө толук маалымат. Бул жерде сиз сатылып жаткан товар жөнүндө, аны ким сатып алат, башкача айтканда керектөөчү көз карашы боюнча айтып беришиңиз керек. Сиз сүрөттөмөсүн жана техникалык параметрлерин так жазуу керек болот. Ал төмөнкүдөй ыраттуулукта жайгаштырылышы керек. Продукциянын аталышы, кантип колдонсо болот, ал эмнеге арналган, маанилүү мүнөздөмөлөрдүн сүрөттөлүшү, экинчи сапаттардын тизмеси, артыкчылыктарды бөлүштүрүү, анын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнө басым жасоо. Эгерде бүтүндөй өнүмгө же анын айрым деталдарына авторлук укуктар же патенттер бар болсо текшерип алыңыз. Эгерде сиз лицензия алышыңыз керек болсо, анда аны өндүрүү же сатуу укугу сөзсүз түрдө көрсөтүңүз. Товарлардын сапатын тастыктаган сертификаттар дагы ушул тизмеге киргизилиши керек. Адамдын ден соолугуна жана айлана чөйрөгө тийгизген таасири, берүүлөр, таңактын көрүнүшү жөнүндө толук маалымат, товарларга кандай кепилдиктер бар, сиз кызматты кандай жана кантип алсаңыз болот, продукциянын кандай мүнөздөмөлөргө ээ экендиги жөнүндө маалыматтар, пайдалануу мөөнөтү, бүткөндөн кийин продукту кантип жок кылса болот. Бардык ойлорду эске алуу менен сиз сапаттуу сүрөттөмө аласыз. Сиздин бизнесиңиздин негизи жөнүндө жалпы билдирүүнү түзүү менен изилдөө ишиңизди баштаңыз. Мисалы, химиялык тазалоону ачууну пландап жатсаңыз, анда ал мындай түзүлүшү мүмкүн. Бул аймактын жашоочулары кийимдерди жана башка тиричилик буюмдардын химиялык тазалоо кызматтарына муктаж болушат. Андан кийин ушул билдирүүдөн келип чыккан ошондой эле суроолордун тизмесин түзүңүз. Суроолоруңуз төмөнкүдөй. Учурда аймакта канча химиялык тазалоочу кызматкер кызмат кылат? Райондогу химиялык тазалоо кызматтары канчалык кирешелүү? Учурдагы мекемелердин кызмат көрсөтүүлөрүнө жергиликтүү тургундар канааттанабы? Чындыгында эле суроо талаптардын көлөмү учурдагы химиялык тазалоочу кызматтардын кубатынан ашып түшөбү? Бүтүндөй республика боюнча ушул тейлөө чөйрөсүнүн өнүгүү тенденциялары кандай? Бул аймактагы демографиялык тенденциялар кандай? Райондук демографиялык тенденциялар ушул тейлөө чөйрөсүнүн өнүгүү тенденциялары менен кандай байланышы бар?
Сиздин корутундуларыңыз статистикалык маалымат менен бекемделеби? Суроолордун тизмесин түзүп алып, аларга жооп издей баштаңыз. Жооптордун айрымдарын алуу үчүн сиз өзүңүздүн рынокты изилдөөңүздү потенциалдуу кардарлар менен маектешүү, башка ишкерлер менен сүйлөшүү же ушул сыяктуу сайттардагы же жакынкы мекемелердеги трафикти өлчөө керек болот. Сиз конкреттүү маалыматтарды гана эмес, өнүгүү тенденцияларын жана туруктуу мыйзам ченемдүүлүктөрүн дагы такташыңыз керек. Маркетингдик план тармакты продукцияны жана анын ушул рыноктогу ордун баалоону түшүнгөндөн кийин, аны илгерилетүү стратегиясына түздөн түз өтүү керек. Бул үчүн керектүү көлөмүн жана потенциалдуу сатып алуучуларды эсептөө керек. Мындан тышкары, сиз суроо талапка таасир этүүчү рычагтарды сүрөттөп беришиңиз керек. Алар баалардын өзгөрүшү, жарнамалык кампанияны ишке киргизүү, товарлардын сапатын жакшыртуу жана ушул сыяктуу маселелерди камтышы мүмкүн. Ошондой эле сиз продукцияны кандайча сатууну көздөп жаткандыгыңыз, анын баасы канча, жарнама саясаты кандай болот жана жарнаманын башка чоо жайы жөнүндө отчет беришиңиз керек. Сатып алуучуларды эсиңизден чыгарбаңыз. Алар товарды кандайча дүң же чекене сатып аларын акыркы керектөөчү үчүн иштейсизби же кайра сатасызбы? Сатып алуучулардын абалы, ал жөнөкөй калк болобу, юридикалык же жеке адам болобу көрсөтүңүз. Сиз продуктунун параметрлерин, анын сырткы көрүнүшү, наркы, кандай милдеттерди аткарышы, кызмат мөөнөтү, сактоо мөөнөтү, аны пайдаланууда жана адамдын ден соолугу жана айлана чөйрө үчүн коопсуздугу менен баалооңуз керек. Бул үчүн сиз төмөнкү пландарды аткарышыңыз керек. Келечектеги керектөөчүлөрдү изилдөө жана талдоо, өнүмдүн же кызматтын атаандаштык жөндөмүн аныктоо, аларды жүзөгө ашыруу үчүн кандай мүмкүнчүлүктөр бар, товарды өндүрүү башталгандан баштап акыркы кардардын колуна өтүү жолу, тышкы оромдун сүрөттөлүшү, сактоочу жайлар, сактоо ыкмалары, сатып алгандан кийин тейлөө, кайсы формада сатуу керек, керектүү аудиториясын тартуу ыкмалары, рекламалык кампаниялар жана акциялар, сыноо үчүн продуктуну бекер таратуу, ар кандай көргөзмөлөр жана башкалар. 3 параметрдин ортосундагы байланыш айкын көрүнүп турганы маанилүү. Баа, кирешелүүлүк жана сапат. Маркетингдик изилдөө жана тышкы талдоо. Сиздин чечимдериңизге таасир эткен рыноктогу абалыңыз жана тышкы күчтөр жөнүндө маалымат. Учурдагы рыноктун баасы акчалай туюнтууда кандай мааниге ээ? Өлчөмү көбөйүп жатабы же азайып жатабы? Канчага? Сиздин эң чоң атаандаштарыңыз кимдер? Сиздин маркетинг аракеттериңиздин аркасында атаандаштар бааларын өзгөртөбү? Максаттуу кардар демографиясы. Сизден буюмдарды, кызматтарды сатып ала турган кардарлар кимдер экендигин билүү абдан маанилүү. Сатып алуучуну мүмкүн болушунча толук сүрөттөп жазыңыз. Жынысы, жашы, жашаган жери, киреше деңгээли, жумуш орду, негизги кызыкчылыктары, жеке жашоосу жана үй бүлөлүк абалы, билими. Өндүрүштүк план бул бөлүм жалаң гана ушул техникалык процессти коштогон товарларды өндүрүү этаптарына арналган. Бул сиздин активдериңиздеги жайлар, техникалык жабдуулар, сиздин көзөмөлүңүздө иштеген же иштей турган даярдалган жана квалификациялуу персонал жөнүндө маалыматты камтыш керек. Ошондой эле бул жерде ыкмаларды сүрөттөө керек. Алардын жардамы менен сиз зарыл болгон учурда түзүлгөн материалдын көлөмүн көбөйтө же азайта аласыз. Эгерде сиз өзүңүздүн ишиңизде кандайдыр бир жумушчу процессти жана бүтүндөй өндүрүштү кандайча түзүүнү пландап жатканыңызды айтсаңыз, анда товарларды түзүүнүн чын жырчасын сүрөттөлүшү керек. Муну чийки заттын жана элементтердин наркы жана даяр продукциянын таңгактоо менен бүтүрүү керек. Бул жерде сиз бардыгын атүгүл эң майда чүйдөсүнө чейин ойлонушуңуз керек. Эгерде сиз милдеттенмелердин бөлүгүн өзүнө алган өнөктөшүңүз болсо, анда анын бардык маалыматтары, ага сарптаган суммасы жана аткарган көлөмү кеңир көрсөтүлүшү керек. Ошондой эле бул компания менен келишимге эмне үчүн түзүлгөн, анын ушул рыноктогу артыкчылыктары, бардык ушул сыяктуу маалыматтарды түшүндүрүшү керек. Эгер шерик сиздин ишиңизди керектүү чийки зат же жабдуулар менен камсыз кылса, анда бир өнүм же жабдуунун бренди өзүнчө сүрөттөлүш керек. Ошондой эле сизден канча каражат кетээрин жана канча кирешелүү экендигин эсептеп алыңыз. Бул жерде товардын өздүк баасы канча болорун эсептөө керек. Сатып алганга чийки заттын көлөмүнө же ушул сыяктуу факторлорго жана эч кандай шартта өзгөрбөгөн туруктуу чыгымдарга жараша өзгөрүлмө чыгымдарды көрсөтүңүз. Финансылык план. Эгерде сиз бул жерге төмөнкү ырааттуулук пункттар боюнча маалымат койсоңуз, анда бизнес пландын бул бөлүгү толук кандуу түзүлөт.
Кирешелердин жана чыгашалардын бир нече жылга чейинки планы. Сиз идеяны канча жылга чейин ишке ашырууну пландап жатасыз. Ошол эле учурда биринчи жылды максималдуу түрдө ай сайын өткөрүп турсаңыз болот. Активдерди жана акчаларды жылдыруу планы. Пландын биринчи жылынын жалпы болжолдуу балансы. Зыянсыздыкка талдоо жүргүзүү. Анда финансылык иштин перспективалары, графиктери, зыянсыздык чекитин аныктоо изилдениши керек. Каржылоо мүмкүнчүлүктөрүн, акча алуу мүмкүнчүлүктөрүн кылдаттык менен карап чыгуу керек. Аларды пайдалануу канчалык пайдалуу экендиги эсептелет. Ошондой эле ушул бардык карыздарды кантип төлөй турганыңызды сүрөттөп бериңиз. Ушул бөлүктүн аягында сиз иштин эффективдүүлүгүнө анализ беришиңиз керек. Керектүү манипуляциялар үчүн кандайдыр бир ыкманы колдонсоңуз болот. Мисалы, финансы чарбалык иш-аракеттерди талдоо. Бул долбоордун кирешелүүлүгүн, финансылык туруктуулугун жана башка көптөгөн көрсөткүчтөрдү аныктоо үчүн жасалат. Бул бөлүмдөн ушул түзүмүн сактап калуу керек. Пайда жана чыгым жөнүндө жылдык отчет, салык төлөмдөрүнүн түзүмү, биринчи жылдагы каржылоонун динамикасын сүрөттөө планы, бизнес планды ишке ашыруунун биринчи жылына пландаштырылган баланс, канча инвестиция талап кылынат, жалданма акчаны пайдалануудан кийин чыгымдар, белгилүү бир техниканы колдонуу менен бизнес пландын бардык документтерине талдоо жүргүзүү, тобокелдиктерди талдоо жана башкаруу. Ар бир бизнес кандай татаалдыктагы иш болсо да өз жолунда көптөгөн кыйынчылыктарга туш болот. Ушундай эле нерсе бизнес планды ишке ашырууга да тиешелүү. Ошондуктан бул бөлүм ушунчалык маанилүү. Сабаттуу автор бул бөлүмгө мүмкүн болушунча көбүрөөк көңүл бурат. Мүмкүн болгон бардык тобокелдиктерди эсептөө жана аларды болтурбоо же чечүүнүн натыйжалуу жолдору жөнүндө кылдат ойлонуу маанилүү. Бул жерде кабыл алынган бардык кыйынчылыктарды чечүү үчүн стратегияларды билүү керек. Бул инвесторлор үчүн чоң стимул болот, жана идеянын ээси үчүн ыңгайлуу курал болот. Анткени ал көптөгөн кыйынчылыктарды жоюунун мыкты тажрыйбаларына ээ болот. Ар бир тобокелдиктин деңгээлин аныктап, ишенимдүү фактылар менен негиздесеңиз, маселени түшүнүү аны чечүү жолундагы эң маанилүү кадамдардын бири. Чыгашаларды жабуу, мүмкүн болгон чыгымдардын ордун толтуруу үчүн альтернативдүү иш-аракеттерди түзүү актуалдуу болмок. Башынан баштап канчалык көп алдын ала болжолдосоңуз келечекте ошончолук аз кейсиз. Бул үчүн тааныш SWOT анализин же сапаттуу изилдөө жүргүзүңүз. Эгерде сиз акыркы вариант жөнүндө сүйлөшүп жатсаңыз, анда бул жерде мүмкүн болгон тобокелдиктерди гана эмес, ошондой эле мүмкүн болгон чыгымдарды да эсептей аласыз. Бул жерде ар кандай ыкмалар дагы актуалдуу болот. Эксперттиктен баштап статистикалыкка чейин тобокелдиктерди кылдат карап чыгуу, аларды чечүүнүн даяр алгоритмдери, өнөктөштөрү жана инвестицияларды тартат. Эң маанилүү чечимдер ар кандай деңгээлдеги бийлик органдарынан колдоо жана кепилдик алуу. Камсыздандыруу, күрөө түзүү, банктын кепилдиктери, укуктарды өткөрүп берүү мүмкүнчүлүгү, кепилденген даяр товарлар, бизнес планды ишке ашыруунун акыркы кадамдары, негизги каталар. Бизнес планды даярдоонун бардык баскычтарынан өткөндөн кийинки маанилүү этап ишке ашыруу баскычы башталат. Белгилей кетүүчү нерсе, бизнес пландардын көпчүлүгү түзүлгөн документ болуп токтоп калып, ишке ашпай калууда. Себептердин ар түрдүү болушу мүмкүн. Мисалы, жүгүртүү каражаттарынын жоктугу, инвесторлордун же өздүк инвестициялардын жоктугу, өндүрүш боюнча билимдин же кошумча техникалык маалыматтын жоктугу, лицензияларды жана башка уруксаттарды алуудагы кыйынчылыктар, бизнес долбоордун актуалдуулугун жоготуу же бизнес проектте кызыгууну жоготуу, өзгөрүүлөр, тенденциялар жана башкалар. Бир сөз менен айтканда, алардын көпчүлүгү бар жана айрымдары сиздин анализиңизде тобокелдиктер бөлүмүндө жазылып калган болушу мүмкүн. Ал эми кээ бирлери үчүн анализди жана тобокелдиктерди башкаруунун өнүгүү баскычында бизнес планды ишке ашырууга тоскоол болгон иш-чаралар жана иш-аракеттер белгиленген. Төмөнкү кадамдардан баштоо сунушталат. Бирок ар бир ишкер өз ишинин мүнөзүнө, түрүнө жана ишинин уюштуруучулук деңгээлине жараша өзү үчүн артыкчылыктуу тартипте аныкташы керек. Каттоо формасын тандоо. Салык органдарында каттоо салыктын формасын тандоо. Милдеттүү жана ыктыярдуу патенти негизинде салынуучу салыктардын түрлөрүн аныктоо. Товарларды өндүрүү же кызматтарды ордун уюштуруу маселелерин чечүү. Жеткирүүчүлөр жөнүндө маалыматтарды чогултуу. Жеткирүү боюнча уюштуруу маселелерин келишимдерин түзүү. Керектүү шаймандарды, техникаларды, эмеректерди, чийки заттарды сатып алуу. Зарыл болгон учурда кызматкерлерди сатып алуу. Дүң сатып алуучуларды издөө жана келишим түзүү. Ар бир үйрөнчүк ишкер сыйкырдуу таблетка жок экендигин жана белгилүү бир кадамдар же иш-аракеттер ырааттуулугу менен бизнес долбооруңуздун ийгилигин кепилдеген даяр формула жок экендигин түшүнүшү керек.
бизнес планды түзүүдө жана ишке ашырууда типтөө каталар. Тыкыр көңүл бура турган типтөө каталардын 3 негизги түрү бар. Техникалык каталар, аларга начар иштелип чыккан маалымат, жалган фактыларды чогултуу, такталган маалыматтарды туура эмес берүү, эсептөөлөрдө каталар, жыйынтыктардын жана корутундулардын жазылбай калышы, маалымат булактарынын көрсөтүлбөгөндүгү, концептуалдык каталар бизнес чөйрөсүндөгү билимдин жоктугуна, сатуу технологиясын түшүнбөгөндүктөн, тандап алган технологияны ишке ашыруудан жана башкалардан келип чыгат. Методикалык жакшы бизнес план менен болсо дагы сизге жагымсыз сюрприз алып келиши мүмкүн. Бул өтө кейиштүү. Эң көп кездешүүчү каталар. Биринчи ката — планда каралбаган чыгымдар. Бизнес пландын түзүүчүсү бир нече чыгымдарды унутуп койгон методикалык жагымсыз абал көп кездешет. Бул өндүрүш процессин толук түшүнбөгөндүктөн, этиятсыздыктан, шашылыштыктан жана башка толугу менен адам факторлоруна байланыштуу. Кетирилген мындай кемчиликтер олуттуу кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Эң көп таралган унутулган чыгымдар: жүктөрдү түшүрүү же жүктөө, кардар тарабынан акча төлөнбөгөндүгү, бузулган товарлардын айынан өндүрүштүн белгилүү 1% жоготуу, комиссиялар, салыктар, кошумча нарк салыгы жана башка төлөмдөр, товарларды сактоо, учурунда жоготуулар, жабдууларды орнотуу, кызматкерлерди атайын көнүмдөргө үйрөтүү жана башкалар. Экинчи ката — тобокелдиктерди изилдөөгө кайдыгерлик мамиле кылгандан. Бул маалыматта камтыган пландын милдеттүү пункту акыркы болуп саналат. Бирок алдын ала иштелип чыгышы керек болгон эң маанилүү бөлүмдөрдүн бири. Тобокелдик жөнүндөгү бөлүктү кылдат жана эhtiyat менен иштеп чыгуу керек. Айрыкча эгерде сиз инвесторду тартууну кааласаңыз. Демек, инвестордо сиздей эле глобалдык тобокелчиликтерди жеңүү жөнүндө аракет алгоритми менен бирге кыйынчылыктарды минималдуу жоготуулар менен жеңүүгө мүмкүндүк берген ишенич болушу керек. Ушуну менен урматтуу тренингдин катышуучулары, бизнес пландаштыруунун негиздери аттуу видео тренинг соңуна келип чыкты. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.